Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, мамлекеттик мекеменин өкүлдөрү, коллегалар. Мен өзүмүн сөзүмө юрист катары кыскача ушул жалпы концепцияга жана конституциялык укук коопсуздук тармагына тасыктап кетсем. Эң башынан айта кетиш керек, конституция Кыргызстандын конституциясы боюнча биздин өлкө укуктук демократиялык өлкө болот. Жана биз алгачкы ар бир жараныбызга конституциялык гарантияларды, укуктарды дайыма далилдеп, мамлекет ошонго карата өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Бүгүнкү күндө мындай сунушталып аткан мыйзам долбоору коммерциялык эмес уюмдарга түздөн түз Кыргызстандын конституциялык гарантияларына жана эл аралык милдеттерди алганга көптөгөн чектөөлөрдү алып келет жана Кыргызстандын эл аралык майданда репутациясын түшүрүп атат деген өзгөчө бир божомол келди. Эң башынан биз 3 заключенияга көңүл буруп коюңуздарды суранат элем. Эң биринчиси мына омбудсман институту тарабынан берилген заключение айтып атат, адамдар укугуна терс таасир алып келет деп. Экинчиси бул жерде мына жогорку сот менен башкы прокуратура берген тараптан кылмыш кодексиндеги бардык нормалар 15 чактуу норма бар. Ошолор дагы бар бүгүнкү күндө дагы кошумча берене кабыл алууга кажет жок деп. Андан сырткары бейөкмөт мекемелер бүгүнкү күндө 4 отчет тапшырат. Ошонун бири элге ар бир жаран, сиздер налоговый органдын сайтына кирип туруп, ошол нерсени скачивать этип туруп көрсөңүздөр болот. Бардык маалымат эл үчүн жарыяланган. Экинчиден, бизде финансылык разведка бар, финансылык чалгындоо дейт. Ошол жерде бардык банк операцияларды толугу менен карашат. Эгерде кандайдыр бир экстремисттик, террористтик кылмышты алдын ала акчаны адалдоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлсө, биздин компетенттүү мамлекеттик органдар аны алдын ала чакыртып алууга, ошол нерсени кылмыш иши катары танууга толугу менен бүгүнкү күндө мамлекеттин ишмердүүлүгү түзүлгөн. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул сунушталып аткан мыйзам долбоору өзгөчө биздин эл аралык майданда, биздин эл аралык Кыргызстандын репутациясын төмөндөтүүгө алып барып атат. Жана урматтуу депутаттар, сиздердин көңүлүңүздөрдү 4 маселеге буруп коеюн дедим эле. Биринчиси, Кыргызстан ошо Генералдык ассамблея бар, бул Бириккен Улуттар уюмунун. Ошонун мүчөлүгүнө кирген 2023-төн 25-ке чейин. Ошол жерден 2026-жылы биз менен бул маселени узартпай коюшу мүмкүн. Биз көптөгөн глобалдык процесстерден калып калабыз. Экинчиси, Кыргызстан заявка калтырды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы коопсуздук кеңешине 2026-жылы 1 жылдык мүчөлүгүнө кирели деп. Бул Кыргызстан үчүн биринчи ирет болуп аткан маселе. Ошондо дагы биз кирбей калышыбыз мүмкүн. Көптөгөн мамлекеттер эл аралык стандарттарга карата тандашат да. Андан сырткары бул болсо деген Европалык Союз жана АКШ, Америка Кошмо Штаттары менен түзүлө турган 2024-25 жылдары бизде өзгөчө келишимдерибиз бар. Ал келишимдер 10 жыл, 20 жылга алдын түзүлөт жана көптөгөн инвестиция, эл аралык мамиле, бизнес жана социалдык суроолору боюнча бардык тармакта көп вектордуу келишимдер түзүлөт. Эгерде биз ушундай адам укуктарын чектөө жана конституциялык алгачкы принциптерди, эл аралык стандарттарды чектей турган мыйзамдарды кабыл ала берсек, Кыргызстандын репутациясы жана эл аралык майданда колдоолору төмөндөп калат. Биз өнүгүп келип аткан өлкө катары бизге ушул эл аралык майдандан берип аткан жардамдар дагы керек. Ошонго сураныч, көңүл буруп коюңуздар. Чоң рахмат.